Мен Табалдиева Айнагүл Шералиевна Маматиса Потопеков атындағы номер 53 орта мектебінде математика жана информатика мұғалим болып емгектенем. Бүгін 9 апрель 5 Б классқа информатика сабағынан тексті кіргізу деген темада сабақ өттім. Сабақ 5 моделінде түзілген. Сабақтың башталышында оқушыларды Kahoot программасы менен үй тапшырманы текшеріп алдым. Себебі Kahoot программасында иштөө оқушылар үшін қызықты, анан ыкчамдыкты талап кылат. Балдар, үй тапшырманы Kahoot платформасынын жардамында үй тапшырманы текшерем. Бардыңар телефонуңарды алабыз. Андан кейін үй тапшырмасын текшерип алгандан кейін жагымдуу маанай тартуулап, макалдардын негизинде алтын эрежени кабыл алып алдык. Себеби алтын эрежедеги макалдардын чечмелениши менен бүгүнкү сабакты байланыштырып алтын эрежени кабыл алдык. Андан кейін окуучуларга кызыктыруу максатында окуучулардын 5 манжалардын сүрөтүн тартуу тапшырмасын бердим. Ал тапшырманы берүүмүн максаты окуучулар ушу кол манжаларынын аталыштарын, кыргызча аталыштарын эске салуу максатында кол манжаларын тартып алышты. Кол манжаларынын кыргызча аталышын эсибизге салып алдык. Эми кайсыл манжа менен кайсыл тамганы басабыз? Китебиңердин 66 бетин ачсаңар, ошол жерде түстүү сыялар менен көрсөтүлгөн. Ошол кол манжаларын тартып алуунун негизинде эле окуучулар клавиатурада кайсыл манжа менен кайсыл тамганы басат, ошол басуу эрежелерин эсине салдырып алдым. Андан кийин жаңы теманы слайд аркылуу түшүндүрдүм. Ошол слайдта көрсөтүү менен эле балдар бүгүнкү Microsoft Word программасында текстти киргизүү боюнча түшүнүк бердим. Түшүнүк берүү менен бирге эле слайдтагы ар бир кадамдагы аткарылган слайдтын жардамындагы негизги түшүнүктөр боюнча эле окуучулар компьютерде практикалык иштерди аткарышты. Негизинен бүгүнкү темада мен окуучулардын өз алдынча иштөөгө текст бердим. Ошол текстти чоңойтушуп, размерин алмаштырып, жирный, курсив, подчеркнутый астын сызып, балдар өздөрүнүн иш аракеттерин компьютерде аткарышты. Сабакты ZipGrade программасынын негизинде сабакты жыйынтыктап алдык. Ар бир окуучуга тесттерди тапшырдым. Тесттердин варианттары берилген. Ошол ZipGrade бланкасындагы суроолорго балдар жооп берип, туура жоопторду бланкада белгилешти. Андан кийин сканердин жардамында балдардын бүгүнкү сабакта алган билимдерин текшерип алдым. Баалоо критерийин тарбия дөңгөлөгү же баалоо дөңгөлөгү боюнча текшердик. Аны окуучулар өздөрүнүн ийиндештери менен бири-биринин бүгүнкү сабакка активдүүлүгүн ошол тарбия дөңгөлөгү же баалоо дөңгөлөгүндөгү 5 критерийдин негизинде ийиндештери менен окуучулар бүгүнкү сабакта алган билимдерин баалашты. Сабактын жыйынтыктаганыбызда чынжырча үзүлбөсүн усулу менен балдар бүгүнкү күндө алган бүгүнкү жаңы түшүнүктөрдү, сабактагы жаккан жактарындагы сабакка кандай нерселерди кошушубуз керек, өздөрүнүн ой пикирлерин чынжырча үзүлбөсүн усулунун жардамында айтып өтүштү. Негизинен сабакта балдарды физминутка катарында логикалык суроолорду да арасында кошуп кеттим. Балдар негизинен бүгүнкү сабакка аябай активдүү катышты. Сабактын акырында электрондук күндөлүккө бааларын коюп, бүгүнкү темабыз текстти киргизүү темасы эле. Бүгүнкү сабакта мен максатыма жеттим.